Ысык көл райондук ооруканасы жайкы иш алуу маалына камылга көрүлүп жаткан учур. Район аймагындагы 100 миңге жакын калкты тейлейт. Ал эми жайкы учурда эс алууга келген 300 миңден ашуун адамды кошо тейлөөгө муктаж болуп калат. Ооруканада медициналык жабдыктар жыл сайын колдон келишинче жаңыртылып жатат. Эң эле оор маселе дарыгерлердин жетишсиздиги негизги көйгөй болууда. Дарыгерлерди түйшөлткөн көйгөйлөрүн өз ооздорунан угалы, аларга колдон келишинче колдоо көрсөтөлү деп Чолпон Ата шаардык кеңештин депутаттары тобу келген. Алар ар бир бөлүмдү кыдырып, ар бир маселенин жеринде көрүшүүдө. Райондук ооруканадан белгилешкендей, жаш адистер окуусун бүтүп иштегени келбей калганы көп болуптур. Келсе дагы айлык акынын аздыгы, турак жайдын жоктугу кайра кетүүгө мажбур кылат. Азыр кайра жандандыруу, жугуштуу оорулар, хирургия, балдар бөлүмдөрү адистерге өтө муктаж. Бул бөлүмдөрдүн айрымдарында азыр бирден гана врач кызмат көрсөтүүдө. Бул больницада негизи расчет 2,5 врач, 2,5 ставкада иштеши керек да. Анан, к сожалению, кадровой нехваткага байланыштуу азыр жалгыз мен өзүм врачмын. Уже мне скоро декрет уходить. Но несмотря на это, в связи с тем, что жана врач жетишпегендиктен өзүм жалгыз иштеп атам. Бир врач эле. Биякта 60 койкага рассчитанный отделение. Больнойлор 30га чейин чыгат. Баарысы в целом хорошо, единственная проблема кадровая нехватка. Врачтар жетишпейт, особенно летом, аябай ар кайсы жактан келгендерде өзүбүздүн население страдает. Анткени өзүбүздүн населенияга биз жетишкенге эптеп аракет кылып атсак, плюс еще шаардан келишет, болгондо туризм көтөрүлгөндө 10 раз уже нагрузка на работу увеличивается. Эми ага ошондо деле, к сожалению, келинсе дагы бир айга келиши мүмкүн по контракту, но, к сожалению, алар кайра кетишет, и нагрузка опять-таки остается на своих здешних врачей. Сейчас пытаемся жанагы молодых врачей, ординаторов хотя бы к себе, скажем так, заманить. Ординаторлар келип иштеп неме кылып берчү. К сожалению, сейчас тоже алардын баарысы региондо, из-за того, что условия жок для проживания, алардын баарысы келе алышпайт. Келишсе дагы биз мисалы бул жака больницанын өзүнүн условиясынан бир айга берсек дагы, ал для человека условия нужны хорошие, для того, чтобы он прожил, для того, чтобы он работал плодотворно, жашаган жери жакшы керек. Анын баарысы жок болгондугуна байланыштуу келгендер эле кайра ошо из-за отсутствия условий проживания жанагындай население натиск берип коет. Недовольный пациентом да келгенде эле көп эме болгон. Агрессивных, конечно, довольных много, но недовольные тоже бывают. Ошонун баарысы эле молодые врачи энтузиазм менен келет. Бир жагынан тиги, бир жагынан бул, анан мотивация особо не такая столь сильная, и тем самым алар кетип калып атышат. Мындай акыбал азыр бардык бөлүмдөрдө өкүм сүрүүдө. Дарыгерлердин жетишсиздиги аз келгенсип, айрым жарандар медицина кызматкерлерин туура эмес мамиле кылып койду. Дары сатып кел деп айтты деп социалдык тармактарга тартып чыгарып, дарыгерлерди жаман акыбалга калтырып жатышат. Албетте ар кандай кырдаал болушу мүмкүн, бирок аягында баарын эле медицина кызматкерлери күнөөлүү болуп калганы алардын көңүлүн чындап суутууда. Кичине эле бир жер жетишпей калса эле бүттү видеого тартып эле лишь бы жамандап чыгыш керек болуп атат да. Андайлар эле толтура. Бизде могу жерге эмне деген, например, ушул эле местныйлардын ичинен деле келип жатышат. Жакшынакай келип жатып, күнү түнү больной медсестра врачтарыбыз күнү түнү карайбыз. Анан эле эртеси жанакындай жаман комментарияларды жазышат. Мындай кылдыңар, анан карабай койдуңар, анан уктап атасыңар депчи. Бирок андай такыр болбойт bizde. Биздин реанимация бөлүмүндө андай болгон эмес, болбойт дагы. Bizde медсестраларыбыздын баары деген асты 38 жыл иштеп атабыз. Арты болсо 2 жыл иштеп атышат. Bizde баары приказ менен иштейбиз, бүт соптордун баарын колдонобуз. Анан жанакындай жаман жазып эле эметсе өзүбүз дагы кичине таарынып, духубуз түшүп, жумуштанчы, неужели биз ушу жумушубуздан ушундай жаман нерсени угабыз депчи. Биз андай уккубуз да келбейт. Биз могу жерден мына карганы да келет, жаштар да келет, балдар келет. Алардын ар бир бизге иштегенибиз ар бир минуттабыз ошо больнойлорго деген бейтаптарга биз деген ошо жардамыбыз көрсөтөлү деген ниет менен иштейбиз да. Анан элден суранат элек, баарыбыз эле жүрөгүбүздү оңдосок, жүрөгүбүздү тазаласак депчи, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы канчалык жакшы кандай десем, мындай канчалык өзүбүздү жүрөгүбүздү тазалап жакшы сөздөр сүйлөсөк, может ишибизди алдыга жылат беле депчи. Жаманчылык эле издеп калдык почти.
жаманчылык издеп эле, кимден эмне чыгат деп эле ушуларды келген больнойлор дагы азыр агрессивно келишет. Бияны жаңы эле алып кирип атса, аркы жагыбыздан эшигибизди тепкилешип, эмне кылып атасыңар, эмне болду айткыла. Биз иштегенге жетишпейбиз. Мына ушундайлар болуп кетип атат да. СМИде чыгып атат го, ушундай врачтар жаман иштейт, врачтар жаман отношение кылат, анан доктурга барсак мындай кылат, Чолпонтанын больницасы тигиндей деп көп эмелерди, комментарийлер жазып атышат. Бирок мен ушундан кайрылып кетет элем элге. Андан көрө келгиле балдарыбызды тарбиялайлык, балдарыбызды окутуп, ушу патриотический дух менен ушул келечекте мен доктор болом, мен келечекте хирург болом, мен келечекте реаниматолог болом деген балдарды тарбиялап, окутуп, мединститутка өткөздүрүп, ошол жерден окутуп, анан алып келип өзүбүздүн жерибизге кадрларды даярдайлык. Эгерде биз ушундай кадрларды даярдап, балдарыбызды окутпасак, жакынкы 5-10 жылда мен ойлойм бул больницада врачтын келиши оор болот деп. Ошон үчүн чен бизди жамандап комментарий бергенчекти биз силерден суранат элек, андан көрүп балдарыңарды окутуп, врач кылганга даярдайлык. Бардыгыбыз тең. Башында айтылгандай, оорукана заманбап медициналык жабдуулар менен камсыз болууда. Бирок адистер жетишпегендиктен бул жердеги врачтар кошумча окуулардан өтүп кызмат көрсөтүүнү жакшыртуунун үстүндө иштеп жатышат. Бизге ушу Чолпонта ооруканасына мамлекет тарабынан жаңы аппарат берилди. Муну видеоэндоскопическая система деп коет. Sonoscape HD550. Бул эң акыркы модели. Бул менен ашказанды, кызыл өңгөчтү, ашказанды, 12 илчегини текшерсе болот. Гастроскопиясы менен азыр бизде сложносттары бар, мунун оорчулуктары. Буюрса өздөштүрүп атабыз. Бейтаптарды майдан баштап көрө баштайбыз. Бейтапканада болсо тез жардам унаалары жетиштүү. Көбүнчөсү жакын арада эле берилген. Тез жардам кызматынын имараты болсо жаңы ремонт иштеринен өтүп жатат. Жайкы эс алуу маалына даяр болуп калат. Мындан сырткары оорукананын ашканасы да жаңыланып, толук оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Бул жасалып жаткан жумуштардын баары медициналык тейлөөнү жакшыртуу максатында мамлекеттин толук колдоосу алдында жүрүп жатат. Ал эми жаш адистерди тартуу боюнча мамлекеттик органдар натыйжалуу аракет көрбөсө, абал чындап оорулоду. Эң башкысы коомчулуктун ак халатчандарга болгон мамилеси дагы жакшы жагына өзгөрүүсү керек экен. Эми биз бул жерден депутаттар болуп өзүбүзчө да сүйлөштүк. Абдан жакшы иштер болгонго байланыштуу биз чечимибиз ушул ооруканага өзүбүз жардам беришибиз керек экен, элдерге да туура түшүндүрүү иштерин алып барышыбыз керек экен. Эми баарыбыз эле пендебиз да, эми баарыбыз эле оруйбуз, баарыбыз ушул больницага келебиз, ушул жерге көрүнөбүз. Ушул врачтарды биз дагы басынтпай, наоборот, врачтарды колдошубуз керек экен, жардам беришибиз керек экен. Жаңы келген врачтарга шарттарды түзүп беришибиз керек экен. Ошолорго жанагындай жер бөлүп беришибиз керекпи, же зарплаттарын чоңойтуп беришибиз керекпи, же жана гос ипотечный кредитование дегенде очередтин алдына жылдырышыбыз керек экенби? Иши кылса абдан биз өзүбүздүн жардамыбызды беришибиз керек экен, анан мындай моральный поддержка дагы беришибиз керек экен деп ойлойбуз. Жерге деген эми кадр маселеси абдан жаман экен. Бияка барсак деле 2 врач, бияка барсак деле 1 врач экен. 9 врач керек экен бул жерге негизи муну поликлиникага. Бирок канча врач? 3 эле врач бар экен. Анан эми ошо кадр маселесин чечип берсе, мына райондун чоңдору, акимияттан, анан буларга деген эми бир үй керек экен. Бияктан келген врачтарга деген жашаганга жер керек да. Үй бүлөсү менен келет экен. Ушул үй маселесин чечсек жакшы болчудай. Мынау тетиги жакта этаж үйлөр салынган атат. Ошо жерден кандайдыр бир ушулардын маселесин чечип берүү зарыл экен. Ушунча шартты түзүп аткан күндө дагы эгер кадр жок болсо, иштей турган киши жок болсо, ал жерде анда алардын бардыгы жоктугу бир тыйын болуп калып атпайбы? Себеби мына азыр бизге хирург керек болуп атат. Бир эле акушер гинекологубуз калды. Жалгыз иштеп атат а киши. Конечно, баягы башка жакта иштегендер менен сүйлөшүп, түнкү күзөткө чакырып атабыз аларды жардамга. Бирок күндүз постоянно иштегенде бир кишинин иштеши абдан оор болуп калат экен. Кыйынчылыктар келип атат бизге.
Анан мына семейный врачтар жок болуп атат. Бизге азыркы күндө 46 семейный врачтын ордуна 20 эле семейный врач иштеп атат. Ошондо 26 семейный врач жок, үй бүлөлүк дарыгер. Бул дагы медициналык көрсөтүлүп жаткан медициналык жардамдын сапатына өзүнүн залакасын тийгизбей койгон жок, тийгизип атат. Ошол иштеп аткан врачтардын дагы 80-90% пенсиядагылар. Анан бул биздин бүтүрүүчүлөр деле баягы мен өзүм барып келип бизде боло турган шарттарды да түшүндүрүп айтып келдик. Себеби деген мына баягы аким сход болгон күндөрдү ошол эл менен жолугушуп аткан кезде дагы айтты, эгер окуй турган балдар болсо, бирок ошо контракт төлөй албайм, кыйналам дей турган болсо, айтса биз ушул район жардам беребиз деди. Окутканга ошо баланы. Бирок ал бала кийин келип кайра бизге иштеп бериш керек да. Эске сала кетсек, курорттук аймактагы медицина кызматкерлеринин түйшүгүн жеңилдетүү максатында өлкө башчысынын тапшырмасы менен жаңы оорукананын дагы имараты курулуп баштады. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.